Конституциялык кеңешменин биринчи секциясынын иши конституциялык түзүлүштүн негиздерине арналган. Баш мыйзамдын сунушталып жаткан долбоорунда буга байланыштуу 23 берене жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына таандык 5 берене бар. Мунун ар бири боюнча сунуш пикирлер катышуучулар тарабынан кылдат каралууда. Бүгүнкү жыйында саясий партиялардын макамы, иш аракеттери жөнүндөгү 9 берене ортого салынды. Саясий партиялар кайсыл мамлекеттик органдарга катыша алат? Мисалы президенттикке, жогорку кеңешке, жергиликтүү кеңештерге, шайлоолорго катыша алат деп өзүнүн так эмесин жазып кетип атышат да. Анан эмне фракцияларда иштей алат, программаларды иштеп чыгууга катышат деп ошол жерлерин тактоо иретинде жазып атышат. Башкача айтканда, саясий партиялардын иш милдеттерин ошол тагыраак көрсөтүп, ошолордун макамын тагыраак аныктаганга иш жүрүп атат да. Эң башкысы саясий партиялар өлкөнүн өнүгүүсү боюнча өздөрүнүн программаларын берүүгө укуктуу экени көрсөтүлүүдө. Азыркы колдонуудагы конституцияда шайлоодон өтпөй калган саясий партиялардын мамлекеттин алга жылуусуна болгон сунуштарын берүүсү камтылбай калган. Ошон үчүн биз бул жерде бир гана баягы деп жогорку кеңешке өткөн саясий партиялар эмес, өтпөй калган саясий партиялар дагы ошол 5 жылдык ичинде өздөрүнүн сунуштарын, мамлекеттин өздөрүнүн сунуштарын бере алат деп конкреттүү түрдө көрсөтүп жатабыз. Адам укуктары боюнча секциянын иши дагы дал ушундай багытта жүргүзүлүүдө. Буга чейин өлүм жазасын киргизүү сунушталып четке кагылды. Себеби гумандуулукка төп келбейт дешет юристтер, укук коргоочулар. Ошондой эле милдеттүү түрдө добуш берүү колдоо тапкан жок. Анткени бул укук, милдет эмес. Эгер милдет катары киргизилсе, анда шайлоого барбаган адамга карата жаза каралышы керек болот. Бул адам укуктарынын принциптерине дал келбейт, ошондуктан четке кагылды. Карамуратов деген биздин жараныбыз ушул ар бир өтүп кеткен инсан, жаран, жергиликтүү өз алдынча органдар тарабынан көмүү үчүн жер менен милдеттүү түрдө камсыз болуш керек деген сунуш түштү. Бул боюнча дагы көпкө талаш тартыш болду. Себеби азыр бизде коомдо чынында эле аябай бул чоң көйгөй. Өтүп кеткен жаранды ошол көмүү үчүн жер менен камсыз кылуу маселеси аябай көйгөйлүү, аябай сезимтал маселелерден. Бул маселе боюнча дагы биздин секция туура чечим кабыл алып, ушул тийиштүү мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча органдарына сиз кайрылсаңыз болот деп биз сунуш бердик. Бүгүнкү талкууга адамдардын маданий укуктары чыгарылды. Бул өзүнчө берене болуп киргизилип жатат. Себеби ар бир жаран маданиятты жана маданий баалуулуктарды колдонууга укуктуу. То есть адам маданий баалуулуктарды, ошол эле музейлерди колдонуунун бир тартиби бар да биринчиден. Экинчиден өзүнүн чеги бар. Мына ушул мааниде биз ушундай бир маданият боюнча бир топ мындай бир өзүнүн жакшы сунуштарыбызды азыр ошо баш мыйзамга сунуш кылдык. Адам укуктарын жагынан бардык жактарын камсыздануу болуп жатат да, эч нерсесин калтырбоо керек болуп атат. Ыймандуу баалуулуктар, каада салттар деген сөздөр да көп болуп атат да. Азыр ушуга дагы биз ойлойм ошо көп карама каршылыктар, көптөгөн дискуссиялар болот деп ойлойм да. Анткени ыймандуу баалуулуктар деген эмне кыргыздар үчүн? Негизи Кыргыз Республикасы. Каада салттар деген эмне? Ошону такташ керек. Анан кийин алардын баарын жазыш керек да. Кайсына карама каршы келет, кайсына карама каршы келбейт. Азыр ушул жактарын карап көп көңүл буруп жатабыз да. Талкууда омоктуу ойлор четке кагылган жок. Сунуштардын баары юридикалык жактан каралып, дасыккан адистердин жардамы менен долбоордун тийиштүү жерине камтылууда. Азыр баягы секциялар өздөрүнүн сунуштарын берет. Жалпы коомчулук, жалпы баягы конституциялык кеңеш менен катышуучулардын баасын алып чыгат. Ошондон кийин ошол жерде талкуу болот. Талкуу болуп эле ошол жерден точка койпойбуз дегенден биз алыспыз. Андан башка бизге дагы сырттан ар кандай сунуштар түшүп атат, биз ошолорду эске алабыз. Ал үчүн бизде секретариат иштеп атат. Эртең бүгүнкүдөй беренелер өз-өзүнчө талкууланбайт. Конституциялык кеңешме пленардык жыйында баш мыйзамдын концепциясын карайт. Мисалы, долбоордо жазылган элдик курултайдын иштөө механизми, президенттик башкаруунун кайсы түрү өлкөгө ылайыктуу, чыныгы жогорку кеңеш кандай болушу керек деген маселелер ортого салынат. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, Элтыйыр, Бишкек.